Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Жакшы эс алдыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Анда бүгүнкү сабагыбызга көңүл бургула. Кыргыз тили 8-класс. Сабагыбыздын темасы кыйыр толуктооч. Сабагыбыздын максаты окуучулар толуктооч анын грамматикалык түзүлүшүн, милдетин, аткаруучу сөздөр жана сөз измектерин, түрлөрүн айтып бере алышат. Сүйлөм ичинен толуктоочту таап, алардын маанисин түшүнүшөт. Логикалык ойлорун, кеп маданиятын өстүрүшөт. Окуучулар көркөм айтууга үйрөнүшөт. Ачык так сүйлөөгө, адептүү болууга тарбияланышат. Кыйыр толуктооч деген эмне? Кыйыр толуктооч кыймыл-аракет түздөн-түз багытталбай, кыйыр түрүндө багытталган затты көрсөтөт. Кыйыр толуктоочтун милдетин көбүнчө барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздөр аткарат. Төмөнкүдөй суроолорго жооп беришет. Кимге, эмнеге, кимде, эмнеде, кимден, эмнеден деген суроолорго жооп берет. Сүйлөм ичинде толуктоочтордун бардыгы эле бирдей кызмат аткара бербейт. Тактап айтканда, айрымдары кыймыл-аракет менен тыгыз байланышта болот, ал эми башкалары кыйыр формада таасир этет. Мисалы, Асанга китепти бердим. Аталган сүйлөмдөгү кыймыл-аракет бердим. Ошол эле учурда бул сүйлөмдүн баяндоочу. Муну менен эки сөз байланышта келип, экөөбү тең толуктоочтук милдетти аткарууда. Биринчиси Асанга, экинчиси китепти. Эгерде кимдир бирөө бердим десе, дароо эмнени деп суроого мажбурбуз. Андан соң гана кимге деген суроо жаралат. Китепти деген толуктооч, бердим деген кыймыл-аракет процесси менен экинчи толуктоочко караганда тыгыз байланышып келүүдө. Сүйлөмдөгү кыймыл-аракетке багытталган ушундай катышына карай, толуктоочторду тике толуктоочтор жана кыйыр толуктоочтор деп эки топко бөлүп карайбыз. Эгерде сүйлөмгө катышкан толуктоочтор табыш жөндөмөсүндө болсо, демек алар тике толуктоочтор. Анна Каренинаны окуп бүттүм. Тамакты шашпай кайнатуу керек. Билимди китептен издеген туура. Мындан сырткары жөнүндө, тууралуу жандооштору менен келген толуктоочтор да тике толуктооч болуп түшөт. Эртеңки ишти сүйлөштүк, же болбосо эртеңки иш тууралуу сүйлөштүк. Бизге куйруучуктун акылмандыгын айтып берди, же бизге куйруучуктун акылмандыгы жөнүндө айтып берди. Ал эми сүйлөмгө катышкан барыш, жатыш жана чыгыш жөндөмөсүндө турган толуктоочтор кыйыр толуктоочтук кызматты аткарышат. Жакшыга айтсаң билет, жаманга айтсаң күлөт. Керегеде кулак бар, кеп айтам десең узак бар. Ар бир адам баскан кадамдан сабак алуусу абзел. Көрдүңөр балдар, толуктоочтун түрлөрү менен тааныша алдык, ошондой эле кыйыр толуктооч менен да тааныштык балдар. Анда бүгүнкү датаны жазгыла. Тема кыйыр толуктооч деп жазасыңар дагы. 21-көнүгүнү иштейбиз балдар. Жатыш жөндөмөдөгү кыйыр толуктоочторду тапкыла. Анда көнүгүүнү окуйбуз. Мен шахмат ириминде машыктыргыч болуп иштейм. Жаман адаттар бул кызда байкалбайт. Көрдүңөр балдар, мен эмнеде машыктыргыч болуп иштейм? Бул жерде кыйыр толуктооч түз эмес, кыйыр айтылып жатат. Кыймыл-аракет. Мен шахмат ириминде, эмнеде? Шахмат ириминде машыктыргыч болуп иштейм. Жаман адаттар бул кызда байкалбайт. Кимде? Бул кызда.
байкалбайт. Көрдүңөр балдар, калган өзүңөр тап, көнүгүнү көчүрүп жазгыла да балдар, кыйыр толуктоштун алдын сызгыла. Ал эми 22 көнүгү керек жаңгагын окуйбуз. Жооруда аңгемени окуйбузда кыйыр толуктошторду издеп көрөлү. Керек жаңгагы пайдалуу жыгачтардан. Анын эл чарбачылыгында пайдаланбай калган учуру болбойт. Жалбырагында, жыгачында, кабыгында, мөмөсүндө, сырткы кабыгында жыттуу заттар, С витамини, ар түрдүү боек жана баалуу дарылар болот. Керек жаңгагынын жемиши ар түрдүү тамак ашка колдонулат. Анын 74% майдан турат. Бир түп жаңгакта 50 килограммга чейин жогорку сапаттагы май болушу мүмкүн. Грек жаңгагынын жыгачы маданий үйлөрдүн ички бөлмөсүн жасалгалоодо, вагондордун жана самолеттордун ички салонун жасоодо, музыкалык аспаптарды, радиоприемник менен телевизорлорду чыгарууда кеңири колдонулат. Көрдүңөр балдар? Эмнеден? Жыгачтардан. Көрдүңөрбү? Ушундай кыйыр толуктошторду терип жазгыла балдар. Ана мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Ошондой эле балдар сөздүк дептериңерге сөздүк төр турат. Ошолорду жазып жаттагыла. Бүгүн балдар бүгүнкү сабакта кыйыр толуктош жөнүндө маалымат алдык. Анда эмесе үйгө тапшырма 24 көнүгү 20 бет. Карагылачы, үй тапшырма 24 көнүгүдө суроолорго жооп бересиңер балдар. Суроолорго жооп берип, мага WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктадык. Саламатта калгыла балдар.